1937 жылы репрессияланып, 38 жылы жазыксыз жерден пантүркист катары атылып кеткен. Эл ичинде кадыр бактуу, көрүнүктүү адамдардан болгон. Апасы Нагима Ханзиевна Айтматова теги боюнча караколдук тата. Жергиликтүү театрда актриса болгон. Билимдүү, эл өзүнө алынган акылдуу аялдардан болгон. Анын атасы Хамза Каракол шаарындагы бай жана интеллектуал татарлардан болгон. 1942 жылы 2 дүйнөлүк согуштун кесепетинен Чыңгыз Айтматовго мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Айтматов 14 жашта эле. Шекер эли аны кат сабаттуулуктан айыл өкмөтүнүн катчысы кылып шайлап койду. Ошол кезде жаштардын арасында кирилче каттанган улан кыздар саналуу гана эле. Жаш Чыңгыздын башына кыйынчылыктар түшөт, бирок ал баарына чыдамкайлык менен туруштук бере алды. Bir топ жылдан бери Кыргыз Республикасында 12 декабрь улуттук адабият күнү катары белгиленет. Демек, бул күн адабият үчүн, ошол адабиятка кызмат кылгандар үчүн, анын руханий эстетикалык күчүнөн даам тапкандар үчүн майрам, улуттук майрам. Ырас, бул күн даңазалуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү эмес, дагы бир таланттуу акын Алкул Осмоновдун каза болгон күнү. Караңыз, биринчиси туурада эле, а экинчисичи дүйнөнүн бир да өлкөсүндө, бир да элинде, ошол өлкө, ошол эл үчүн эбегейсиз кызмат кылган адамдын өлгөн күнүн майрамга айландырбаса керек.